Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Менин атым Нурлан. Бүгүн биз сиздер менен ушундай болгон биздин өзүбүздүн жеке ботубузду түзгөндү үйрөнөбүз. Анда эмесе биздин каналга катталып, лайк басып, сын пикирди комментарийге өзүңүздүн сын пикириңизди калтырып кетсеңиз болот. Бул бот кандай иштейт? Мисалга, биздин өзүбүздүн темаларыбызга жараша жекече ботторду түзүп алсак болот. Бул сиздердин мындайча айтканда сабагыңыздарда заманбап технологияны, заманбап инновацияны түзүп бере турган бөлүк. Мындайча айтканда сиздерде өзүңүздөрдүн жеке ботуңуздар болот. Бул ChatGPT эмес, урматтуу кесиптеш. Бул сиздин түзгөн ботуңуз, өзүңүздүн РНК, ДНК боюнча. Бул жака суроо узаттым, караңыздар. Салам, мен ДНК жана РНК жөнүндө кыргыз тилинде толук жана түшүнүктүү маалымат берүүгө даярмын. Төмөнкү темалар боюнча сурасаңыз болот деп мага 4 тема сунуштап атат. ДНКнын түзүлүшү жана функциялары, РНКнын түзүлүшү жана ролу, ДНК менен РНКнын айырмачылыктары, биологиялык маанилери жана клеткадагы ролу дейт. Ушул сыяктуу биз кантип бот түзөбүз, же болбосо бул программанын аты кандай деген суроого жооп беребиз. Бүгүнкү өтө турган биздин негизги платформа, уникалдуу платформа бул мугалимдер үчүн аябагандай керек платформалардын бири. Бул платформанын аты EdCave деген жасалма интеллект. Ал үчүн биз кантип киребиз десеңиздер, браузерге, каалаган бир браузерге киребиз. Каалаган браузерге киргенден кийин бул жака ошол EdCave деп жазабыз. Бул жака EdCave деп жазсаңыздар, EdCave, караңыздар. EdCave.ai деп издесеңиздер да болот, мындай дагы издесеңиздер болот. Ошол жакта мынакей бул кызылына эмес, ошол жашыл иконкасы болот. EdCave деген ошол бөлүккө киребиз. Киргенден кийин эле бизден англисче болуп чыгып калышы мүмкүн. Ал учурда биз мышканын оң капталын басып, билесиздер, орусчага которуп алабыз. Которуп бүткөндөн кийин ошол жактан авторизация деп турат, начинайте сейчас деп турат. Бул регистрация кылгандыгы тууралуу маалымат. Начните сейчасты басабыз. Баскандан кийин ушул жактан автоматтуу түрдө sign up Google деген тандап алабыз. Ошто биз Google Chrome менен эле автоматтык түрдө Google менен эле регистрация жасап кетебиз, эч кандай кыйынчылыксыз. Ушундай кылып жаздык. Бул жактан бизге организациябызды сурап атат. Организация бул школ деп жазып койсоңуздар болот. Школ деп эле койсоңуздар болот. Караңыздар, ваша профессия дегенде бул жакта студент, тренер, педагог дегенди тандайбыз. Как вы узнали об EdCave дегенде бул жакта онлайн поиски или другие пользователи EdCave, социальные сети деген тандап койсоңуздар болот. Завершить регистрацию дегенди басабыз. Баскандан кийин бир аз күтөбүз. Күткөндөн кийин караңыздар, бизге ушундай болгон жасалма интеллект платформасын сунуштап жатат. Бул жакта аябагандай мүмкүнчүлүктөрү көп. Мисалга, биз бул жактан баштайлы. Мынакей слайд панель, слайд түзүүгө болот, чат-бот дейт, чат түзүүгө болот өзүнчө, контрольный опрос, тест түзүүгө болот, учебные ресурсы, карточки деп турат. Эми биз ошол жактан слайд панелге кирели. Слайд панелге караңыздар. Бул жакта текст менен, тема менен, веб-сайт, файл менен тест түзгөнгө болот экен. Анда мен бул жака Кыргызстандын тарыхы дейм дагы. Тарыхы деп туруп бул жака жазам сөзсүздөргө. Кыргызча слайд түзүп бердим. Бер деп туруп астына түшөм. Караңыздар, 10 барактуу. Язык деген жактан сөзсүз түрдө биз русскийге коюшубуз керек. Кыргыз тили жок бул жакта. Түзүлө турган бөлүк Russia деген тандап
слайдты бул жактан темасыны өзүнүн дизайнын тандап алсаңыздар болот. Меники бир дизайн деле кала берсин. Создать презентацию. Ушундай болгон про версиясы чыгат. Попробовать бесплатно басып эле кийинкиге өтүп кете бересиздер. Мынакей көрдүңүздөр, биздин бөлүккө түзүп баштады. Мынакей краткий обзор. Бул эмнеге орусча түзүлүп калды? Азыр менде автоматтык түрдө Google перевод иштеп атат, көрүп атасыздар. Google перевод иштеп атат. Ошондуктан бул автоматтык түрдө түзүлүп кала берет, которула берет. Сиздер өзүңүздөр каалагандай түзүп алсаңыздар болот. Мынакей түзүп, бул жак бүткөндөн кийин сохранитти сөзсүз түрдө басабыз. Сохранитти басып, бул жака имя файла, имя дегенди тарых 5-класс деп коеюн. Сохранитти басам. Бул биздин автоматтык түрдө тарых 5-класс деген, бул моя библиотека дегенге кирсеңиз, слайдтарыңыз даяр болуп турат. И дом дегенге кайра баралы. Чат ботту кантип түзөм деген суроо бардыгыңыздарга эми маалымат бере кетейин. Кантип түзөбүз, караңыздар. Бул жакта мисалы үчүн моя библиотекага кирсеңиз, бул библиотекалар турат. Домго барсаңыз, мынакей план урока, учебные ресурсы, контрольный опрос деп ушинтип чыга берет. Сиз өзүңүз каалаганды коюп алсаңыз болот. Эми создать новый дегенди басабыз. Ушул жакта караңыздар. Slide desk, бул жакта lesson up, lesson plan дегендер бар. Chatbot дегенди басабыз, караңыз. Chatbot'tu басалы. Что вы хотите? Что вы делать chatbot дейт. Бул жакта сиз эмнени каалап жатасыз? Chatbot эмнени сунушташы керек деген мааниде сөз болот. Анда мен бул жака жазамын. Өзүңүздөрдүн темаңыздарга жараша түзө берсеңиздер болот. Мисалы үчүн кылыш кубулуштары боюнча маалымат бер. Кыргыз тилинде дейбиз. Создать chatbot дегенди басабыз. Баскандан кийин мынакей роль жана максат. Сен жаратылыш кубулуштары боюнча билим берүүчү мугалимсиң. Достук жана түшүнүктүү үн менен жооп бер. Колдонуучуга жаратылыш кубулуштар тууралуу кыргыз тилинде толук жана так маалымат берүүгө жардам бер. Өз ара аракеттешүү, үн жана стиль деп мынакей чыга берет. Бул жактан сохранитти сөзсүз түрдө басабыз. Файл география деп коеюн. Мынакей выбрать папку, бул моя библиотекага түшөт. Сохранитти басабыз. Түштү, мынакей сохранит болду. Эми окуучулар кантип, сиз сабак өттүңүз, кантип пайдаланат? Сиз сабак өттүңүз, окуучуларга тапшырма беришиңиз мүмкүн. Бул жактан жазып алсаңыз деле болот. Мисалга, бул мисалы моя библиотекага кирдик, география деген мынакей чатботубуз бар. Чатботубузду бул жактан чатына кирип көрөлү. Бул жактан чат деп түзүп ар бир бөлүктү колдонсок болот. Мисалы үчүн делицаны басабыз. Копировать ссылку и автоматтык түрдө биз өзүбүз окуучуларга жибердик. Окуучуларга жиберген бөлүк боюнча муну окуучулар ссылка менен басып кирет. Мынакей ушундай болгон бөлүктөрү чыгат. Мисалга, окуучулар бул нерсени кандай кылып бот маалымат бериши керек. Мисалга, караңыз, география. География бул окуучулардын кандай маалымат келгени, окуучулар ким сабакка киргени боюнча дагы маалымат берип тура алат. Ар бир окуучу бул окуу куралында пайдалуу маалыматтарды ала алат. Андан сырткары, урматтуу катышуучулар, көрүшүүчүлөр, бул chatbot мынакей география деп ат менен чыгат. Окуучуларга ссылкасын жибердиңиздер. Сабакта кандай пайдаланабыз деген суроо берилиши мүмкүн. Азыр буга чейинки айтып кеткен сөзүмдө бир аз
кыскача маалымат берип кеттим. Сиздер сабак өттүңүздөр, үй тапшырмасын ушу менен берсеңиздер болот. Же болбосо сабак учурунда ушу чат-ботту жардам менен окуучулар жаңы теманы түшүнсө болот. Үйгө тапшырманы берсе болот. Мисалы үчүн мен бул жака Нурлан деп жазам. Начать тест. Бул жакта мага 4 тема берди. Абанын жана климаттын кубулуштары. Мен анда бул жакта табигый кырсыктар боюнча маалымат алгым келип атат. Анда мен бул жака кайчы теманы тандаганымды жазамын. Отправить басамын. Бул мага автоматтык түрдө темама байланыштуу түзүп берип атат. Көрдүңүзбү? Сиз өзүңүздүн сүрөттөрдү коюп, каалаган эсептерди коюп, түшүндүрмөсү менен киргизип койсоңуз болот. Караңыздарчы. Бул дагы мүмкүнчүлүк сиздерге. Бул жака канча окуучу келгенин мынакей активация сайттыкын көрөлү. Нурлан деген окуучу келген табигый кырсыктар боюнча теманы тандаган. Кандай сонун нерсе. Бул нерсе аябагандай бөлүктөрдү кыскартып, сиздердин сабагыңыздарды мындан ары да жогорулата турган бөлүк. Мисалга, кайсы окуучу кандай жооп ала алганы боюнча, кандай чат менен сүйлөшкөн, бул жакта чатты кандай пайдаланган. Нурлан табигый кырсыктар боюнча берди, бул жооп берди. Кандай суроолор менен жооп ала алышты чат менен. Сол иштеген ар бирин көчүрүп алсаңыздар дагы болот. Бул чат ушундай болуп иштейт. Мисалга, чат-бот деп турат. Чат-ботту дагы бир жолу басып, бул жака Кыргызстандын тарыхы боюнча деп да жазсаңыз болот. Ар түрдүү бөлүктөр менен жазып, сиздер өзүңүздөр колдоно берсеңиздер болот. Андан кийинки бөлүк бул мынакей карточки. Карточкини басабыз. Бул жака жазсаңыз болот. Бул жакта өзү эметип турат. Космос деп коеюн. Окей. Космос деп туруп эле. Окейди басайын. Азыр мага космос боюнча карточкалар түзүп берип атат. Караңыздар. Эми космос дедим. Мен бул жактан бир ката кетирдим. Бул тилин тандаганда караңыздар, англис тили боюнча калып калды. Мен англис тилинен которбой коюдум. Ошон үчүн англис тилинде калып калды. Муну деле сохранить кылып кое бересиздер, карточкаларды жасап берет. Андан кийинки image, бул жасалма инчелек image. Караңыздар, ушундай болгон сүрөттөрдү жасасаңыздар болот. Мисалга, сиз мындай жазсаңыз болот. Окуучулар класстын ичинде сабак өтүп жатышат деп туруп окейди басалы. Азыр мага бул жасалма инчелеги Эткеевдин ушундай жасалма инчелек түзүп берет. Караңыздар. Бир багытты булар аябагандай талкуулап койгон. Көрдүңүзбү? Сиз каалаган бөлүгүңүздү сохранить басып коесуз, всё. Каалаган бөлүктөрдү колдонсоңуздар болот. Эткеев платформасы. Бул жакта запись боюнча сиз эгерде запись жаздыртамын десеңиз, окуучулар менен сүйлөштүрөмүн десеңиз, бул жакта каалаган тилди сүйлөттүрсөңүз болот. Мисалга, салам достор деп коелу. Николайды коелу. Без труда не вытащишь и рыку из пруда. Окейди басалы. Мен салам достор деп эле жазып койдум. Сиздер дагы жазсаңыздар болот каалагандай. Салам достор. Мынакей ушундай болгон запистери чыга берет. Бул өзү ушундай бир аргументалдуу түрдө уникалдуу платформа. Кюзис тест түзүп көрөлү. Бул жактан кыргыз тилинде дейм. Кыргыз тилинде тарыхы боюнча тест түзүп бердиз. Бул жакта язык ота дегенде русскийге коебуз. Сөзсүз түрдө русскийге коюп создать тест. Караңыздар. Создать тестти жаздык. Азыр бизде тест болуп атат. Караңыздар.
Мынакей тестти түзүп атат. Караңыздар, бул жакта аябагандай фон тесттерди түзүп берет. Кто был первым президентом независимой Кыргызстана? Аскар Сапаров, Фурман Бакиев, Роза Отунбаева деген. Сохранить басабыз. Бул жака сохранить этип коебуз. Экспорт менен сиздер өзүңүздөр каалагандай кылып оңдоп алсаңыздар болот. Etkey платформасы бул уникалдуу сиздерге мыкты сунуш бере турган платформалардын бири. Караңыздар, бул жакта бир гана слайд, учебные ресурсы, план урока, чат-бот, карточки деп турат. Сиздер каалаганын пайдалансаңыздар болот. Аябагандай көп платформалар бар. Эң эле мугалимдерге бул пайдалуусу ушундай чат-ботторду өз алдынча түзүп, сабагыңыздарга керектүү кылып өтсөңүздөр болот. Кандай гана сиздердин сабагыңыздарды алдыга сүрөй турган платформа. Мисалга сабактарыңыздарда жасалма интеллект ChatGPT'ни колдоно бербестен, окуучуларыңыздарга мындайча айтканда кызыктуураак, балким комиссия келип калышы мүмкүн, балким башка текшерүүчүлөр келип калган учурда дагы бул нерсе сиздерди алдыга сүрөт десем болот. География бот деп жазып койсоңуздар болот, биолог бот, же болбосо өзүңүздүн атыңызды жазып койсоңуз болот, ар түрдүү кылып койсоңуздар болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталды. Бүгүнкү сабагыбыз жаккан болсо биздин каналга катталып лайк басып, комментарийге өз ой пикириңизди калтыра кетиңиз. Дагы кандай программаларды үйрөнгүңүз келет, программанын атын жаза кетиңиз. Бул видео менен сөзсүз түрдө кесиптештериңиздер менен бөлүшүп, биздин канал менен биргеликте жаңы замандын доору, технология доорун биргеликте үйрөнөлү.